Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тилинен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз тилиндеги фразеологизмдер. Сабактын максаты: окуучулар фразеологизмдер жөнүндө маалыматка ээ болушат, алардын өзгөчөлүгүн, сүйлөмдөгү ордун, түзүлүшүн билишет, билдирген маанилерин түшүнүшөт, кепте туура колдонууга үйрөнүшөт, чечен сүйлөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүшөт. Кээ бир сөз айкаштары даяр түрдө жана туруктуу жашап келе жаткан лексикалык каражат катары колдонулат. Алардын компоненттерин ажыратууга жана башка сөздөр менен алмаштырууга болбойт. Мындай сөз айкаштарын туруктуу сөз айкаштары же фразеологизмдер деп атайбыз. Фразеологиялык туруктуу айкаштар тилге тактык, ачыктык, көркөмдүк маанилерин берип, көбүнчө өтмө мааниде колдонулат. Мисалы: беш өрдөгүн учуруу, жалган айтуу, жылдызы түшүү, капа болуу, үрүп чыгар ити жок, кембагал, көз ачып жумганча тез, беш колундай билүү, жатка билүү. Фразеологизмдер тилде көркөм каражат катары кызмат кылуу менен кепте даяр материал катары колдонулат, тутумунун туруктуулугуна, образдуулукка ээ. Фразеологизмдер канча компоненттен тургандыгына карабастан чогуусу менен бир маанини туюндуруп, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисалы: Айгүл тим эле биттин ичегисине кан куят. Бул жерде фразеологизм биттин ичегисине кан куят сүйлөмдө баяндооштук милдетти аткарып турат. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү аткарабыз. 221 көнүгүүнү карагыла. Андан кийин 222 көнүгүүнү аткарабыз. Сөздүктөрдөн карап, фразеологизмдердин маанисин табабыз. Эми тест менен иштейбиз балдар. Тестти аткарып бүтүп, жыйынтыгын мага жиберип койгула. Үйгө тапшырма 224 көнүгүү. Бул көнүгүүдө фразеологиялык айкаштар берилиптир. Катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Көнүгүүнү аткарып бүтүп, мага жөнөтүп койгула. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула балдар.